Ular 2 yıldan beri buna öte korkunç болып kaldı. O buna gayrı. Buna o жерде мынау дамбаның başı. Кайсыл жерде иш кыласыңар, объемду чыгарасыңар, документти тапшырасыңар, ошого ылайыктуу күйүүчү майды берет. Хорошо? Ушул жердикин берет. Ташты төксөңөр каерден төгөбүз деп атат? Основной ушул үй. Основной ушул үй. Анан нарт үйдү дагы кoro жайларына чейин. Тура эң үстү ошол үстүнкү жарака Таштан кийинки. Таштан кийинки. бактын тушундагы. Bir 3 метр ачылганда жер. Мынтип үйлөрдү куруп алгандан кийин Түшүнүп турабыз. Эми сиздерди көчүргөндөн көрүп муну алып салганыбыз ооба да кагылайын, ооба ошондой эле кылгыла. Ошондой Рахмат, ушунча жардам берип. кичине күн жылып, катсын жер каткандан кийин албасак азыр алып атканда жүрүп кетиши мүмкүн да. Ошого кичине каткандан кийин келип туруп алып салабыз. Кыжаат болбоңуздар. Жардамыңарды аябагыла кагылайын бизденчи. Биз кичине коркунучта турабыз ушу. Ким билет эми булап жаагандай жамгыр болуп калчу болсо коркосуң да эми бул жерде. Эми пока тигил жакка жашап туруш керек. Андан нар жагында дагы бир теке турат. Онуларбы? Жөн. Ал трубу алып чыгып кеткен да. Жок, аяктан да суу түшөт да. Суу чөткөн бул жактанчы. Ошо эки бардыгы сайга токтолот да. эки колот кошулганда Айыл сайдан бери бул жакта жамгыр жааган болсо бизге сел келе берет да. Жамгыр жаабайт элечи. Баш жакка жагабыз. Ан пайдаланууга киргизебиз деп өздөштүргөндө сайлар тегизделип кеткен. Сай тегиздеген дагы анан кийин ушул сайларды кошуп туруп, мына жылкы сайын сел канасын селин кошуп туруп, тиги катыраңкы сайга, мына нарагындагы сайга өткүзүп, тиги БНКга куюп салган да. Анан ошонун эсебинен эски русласы жок. Эски русланын ордунда азыр айдоо аянты бар. Айыл бар да. 400-500 гектарда айыл. Суу агып келгенден кийин көл болуп туруп калат го. Ошондо удар бербейт. Таманы баягы гүлөө уруп салбайт. Суу сарыгы үстүнөн агып түшөт. Суу өтө толуп туруп, анан үстүнөн ашкан суу ошол гана жарат да ал дамбаны. Болбосо мындай күү менен келип дамбаны кыргыта коюп кете турган. Суу келип, жерге токтолгондо аяктагы күү менен келген суу өзү деле келип басымын жоготуп, көл болуп Тургуга же лоток коюлса ошону менен акырын түшүп кетет да. Платинаны жебеш керек да бул. Үстүнө жакшы лоток коюш керек. Баа суу көп толуп туруп ашканда лоток менен таза суу түшүп туруп. Мына бүгүн биз дагы эң алыскы райондорубуздун бири болгон Чаткал районуна барып келдик. Бул жерде дагы өзүнөрүнө ылайыктуу көйгөйлөрдүн маселелерди көрдүк. Эң эле көйгөй мына жакынкы суунун көтөрүлгөн негизинде көпүрөлөрүн алып кеткен болуп атат. Муну эми биз чоң деңгээлде, мындайча айтканда чоң кылып туруп көпүрөсүн куруп берүүнү чечип жатабыз. Жана ошого окшогон маселелер көтөрүлдү. Болгон көбүрөөк булардын өздөрүнүн техникасы болгон үчүн биз күйүүчү майдан бөлүп берүүнү чечим чыгардык. Ал эми аксыда дагы деле ошол көйгөйлөр бул жерде көп жаагандыктан элдин көйгөйлөрү болуп атат. Эми муну жергиликтүү бийлик менен биргеликте чечебиз деген ойдобуз.